Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. УКМК Көлбаевдин өкүл атасы Азим Ройго издөө жарыяланып, байлыгы тизмектелди. УКМК мыйзамдагы уру камчы Көлбаевдин өкүл атасы Азим Ройго сыртынан айып тагылып, издөө жарыяланганын билдирди. Атайын кызматтан Азим Ройдун Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылап, кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу менен алектенгендиги такталды деп белгилешти. Мындан уламага кылмыш жаза кодексинин 263 беренесинин 1 бөлүгү уюшкан топторду каржылоо жана 224 беренесинин 2 бөлүгүнүн 2 пункту жана 224 берененин 3 бөлүгү бүтүмдү жасоого же аны жасоодон баш тартууга мажбурлоо, шантаж аркылуу же зомбулук көрсөтөм деп коркутуу менен алдын ала бүтүм боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалган жана байкабастыктан оор зыян келтирүү боюнча иш козголгон. Азим Рой камчы Көлбаевдин таасиринен пайдаланып коркутуу жолу менен Бишкекте курулуп жаткан Арстан Tower бизнес борборунун 10 миллион долларлык 600 чарчы метр үлүшү мыйзамсыз ээлеп алган. Мындан тышкары ал Бишкектин жакшы жерлеринин биринде жайгашкан аянты 500 чарчы метр болжол менен 1 миллион доллар турган кымбат батирди сатып алып, НЗХ аттуу жубайынын атына каттаган. Бул батирде Көлбаев жашап келген деп айтылат кабарда. Ошондой эле атайын кызмат Бишкектин четиндеги элиталык шаарчалардын биринде камчы Көлбаевдин үйүнүн жанында жайгашкан жалпы аянты 1000 чарчы метр баасы 2 миллион доллар болгон дача үйгө ээлик кылганы. Чолпон Ата шаарында жайгашкан каганат эс алуу борборунда 500 000 долларлык коттедждар ойго таандык болгону аныкталган деп билдирди. Мындан уламага издөө жарыяланып, тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалашты. УКМКнын маалыматы боюнча Азим Ройдун мурдагы аты жөнү Орозахун Сайдазимов. Ал Чүй облусунун Панфилов районунун Чалдабар айылында туулган. Учурда Орусия жараны Көлбаевдин өкүл атасы болгонун белгилешти. Атайын кызмат Ройдун жүргөн жери тууралуу маалымат болсо 0312 66 04 75 0312 62 65 04 телефондор аркылуу байланышып коюуну өтүнөт. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Садыр Жапаров 3 күнгө Жапонияга расмий сапар менен барат. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 17-20 ноябрда Жапонияга расмий сапар менен барат турганын президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирди. Сапардын алкагында өлкө башчы император Нарухито, Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида, парламенттин төрагасы Фукусиро Нукагага, парламенттин депутаттары, ошондой эле Ротобо Жапониянын бизнес ассоциациясы, Жата Жапониянын туроператорлор ассоциациясы, GBIK Япониянын Эксим банкы, Жетра Жапониянын тышкы соода өнүктүрүү ассоциациясы, JICA Жапония эл аралык кызматташтык агенттиги сыяктуу жана башка түзүмдөрдүн жетекчиликтери менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрөт деп жазылат маалыматта. Анда тараптар Кыргыз-Жапон кызматташтыгында эки жакты кызыктырган бардык тармактарда, анын ичинде соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана консулдук визалар, чөйрөлөрдү өнүктүрүү жана кеңейтүү боюнча актуалдуу маселелерди талкуулашары кошумчаланды. Сапардын алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландалып жатканы айтылды. Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттери Кумтөр Gold Company'ге экскурсияга келишти. Манас университетинин коммуникация факультетинин коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн 3 курсунун студенттери компаниянын борбордук кеңсесиндеги иштин жүрүшү менен таанышышты. Ошондой эле студенттер Кумтөр Gold Company'нин маалымат кызматынын адистери менен баарлашып, кызыктырган суроолоруна жооп алышты.
18 ноябрда UFC турниринде кыргызстандык мушкердин алгачкы беттеши болот. Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу UFC уюмунда алгачкы беттешин өткөрөт. Оролбай уулунун биринчи кармашы 18 ноябрда Лас-Вегас шаарында UFC FN Vegas 82 турнирин алкагында абсолюттук мушкерлер чемпионатында болот. Анда кыргызстандык сербиялык спортчу Урош Медич менен күч сынашат. Best of MMA паблиги жазгандай Мыктыбек Оролбай уулу MMA мушташында 13 беттеш өткөрүп, анын 11-inde жеңишке жетип, бир ирет утулуп калган. Ал эми ата-андашы Медичте 10 беттеш болгону, анын 9-ында жеңишке жетип, бир жеңилгени жазылган. Белгилей кетсек, UFC беттештеринде Кыргызстандын атынан бир тууган Валентина жана Антонина Шевченколар чыгып келе жатышат. Биз алдык аманатыңыздарды, Алла разы болсун. Ошол туугандар дагы да ыхсан кылып жардамыңыздарды аябай берүүңүздөрдү суранат элем. Азыр ушул Стамбул шаарына Түркияга кетүү үчүн дагы $12,000 каражат жетпей турат туугандар. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, жардамыңыздарды аябай, ошо Элханга деген ыхсаныңыздарды токтотпоңуздар. Болушунча кайдыгер карабай, жардамыңыздарды бериңиздер туугандар. Дагы деле кайдыгер карабайт деп ойлоймун, жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Эми $12,000 калды, буюрса калганы чогулду. Дагы деле болсо кол сунат деп ойлойм сиздерге. Алла разы болсун. Рахмат силерге, кыргыз эли. Да кичине болсо да кайдыгер карабай берип тургундарчы оорум айыгып кетсин. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев дүйнө салды, оор жоготуу болду. 15 ноябрда Бишкекте Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук академиясынын мурдагы президенти, саясий жана коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев 82 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маркумдун жакындары билдиришкен. Алардын сөзүнө караганда, Топчубек Тургуналиев акыркы күндөрү ооруп жүргөн. Сөөгү 17 ноябрда Аксы районунда жерге берилет. Топчубек Тургуналиев 1941 жылы 5-июлда Аксы районунун Тегирмен Сай айылында туулган. 1965 жылы Москвадагы мамлекеттик маданият институтун аяктап, 1975 жылы Москва мамлекеттик университетинде кандидаттык диссертациясын жактаган. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде окутуучу, Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында директор болуп иштеген. 1993 жылы Кыргызстан демократиялык кыймылынын уюштуруучуларынын бири, тең төрагасы болгон. Эркиндик партиясын түптөп аны көп жылдары жетектеген. 1990 жылдардын башында ал кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигинин антидемократиячыл аракеттерин ачык сындап чыккан саясатчы Топчубек Тургуналиев 3 ирет түрмөгө камалып, баш аягы 4 жылдай темир тор артында отуруп чыккан. Ал ошол жылдары Кыргызстандын адам укуктары жана эркиндиктери боюнча коомдук институтун жана Эркиндик партиясын түптөгөн. 2010 жылдагы апрель инкылабынан соң убактылуу өкмөттүн мүчөсү жана Токой Чарба боюнча агенттиктин төрагасы болгон. Өмүрүнүн акыркы жылдары саясаттан алыстап, 2019 жылы Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук академиясына төрага болуп дайындалган. Бул кызматтан 2021 жылы кеткен. Муфти Замир Ракиев никап Кыргызстанда парз эмес, ар кимдин укугу экенин айтты. Паранжа никап ислам динин туткан кыргызстандык кыз келиндер үчүн парз эмес. Бул тууралуу 15 ноябрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Замир Ракиев билдирди. Муфтийдин айтымында аял кишиге хиджаб парз, ал жоолукту жүзүү жана алаканы көрүнгөндөй кылып салынып жүрө алат. Ал эми никап парз эмес. Биз башынан хиджабты колдоп келе жатабыз, а бардык жүзүн жаап алганды никап дейт. Никап ар кимдин укугу, бирок парз эмес. Эч кимдин укугун чектей албайбыз деген бүтүмгө алымдар кеңешинде келгенбиз. Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитованын паранжага жана узун сакалга тыюу салууну сунушу камтылган мыйзам долбоору 14 ноябрда коомдук талкууга коюлду. Анда жарандардын дин тутуу эркиндиги чектелбей турганы, конституциялык ченемдер жана эл аралык стандарттар сакталары, эрежени бузгандыгы үчүн 2000 сом айыппул салуу же 30 саатка коомдук иштерге тартуу сунушталып жатканы белгиленди. 5 сентябрда Өзбекстан парламентинин төмөнкү палатасына көп аялдуулукту жактагандарды жазалоо, коомдук жайларда бети башын чүңкөп жүргөндөрдү административдик жазага тартуу жөнүндө мыйзам долбоору киргизилген. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар. Жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан.
сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шелеги, бул Церебросвет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенттүү туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп-жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз карт калтырып коебуз, акчаны которуп сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди тууласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Жакында дайындалган 5 министр парламентте ант берди. Тизме. Жакында дайындалган министрлер бүгүн жогорку кеңешке келип ант беришти. Аземге президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин курамы толук катышкан. Ант берген министрлер жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев 15 мартта кызматка дайындалган. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 13 сентябрда дайындалган. Билим берүү жана илим министри Догдуркүл Гендирбаева 7 октябрда дайындалган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Батырова 13 сентябрда дайындалган. Санариптик өнүктүрүү министрлиги Нурия Кутнаева 13 сентябрда дайындалган. Бийлик Кыргызстандагы айрым айылдардын аталышын өзгөртүүнү сунуштоодо. Тизме. Кыргызстанда бир катар айыл аймак жана айылдардын аталышын өзгөртүү сунушталууда. Бул мыйзам долбоору жогорку кеңештин коомдук талкуусуна коюлган. Бийлик муну менен улуттук идеологияны чыңдоо, өткөн жана азыркы мезгилде кеңири белгилүү аталыштарын кайтарып берүүнү көздөөдө. Айыл аталыштарын төмөнкүдөй кылып өзгөртүү сунушталган. Аксы район Жаңы Жол айыл аймагын Таштак айылын Мал калды деп атоо, Нарын район Жергетал айыл аймагын Дайракуновдун ысымын берүү, Айтматов район Аманбаев айыл аймагынын Куругаймак айылын Саттыкей деп атоо, Манас район Май айыл аймагында Новодонецкини Айтматов айылы деп атоо, Покровка айыл аймагын Семетей, Покровка айылында Семетей деп атоо, Талас район Бердике Баатыр айыл аймагын Козучак айылын Жаңкороз Олуя деп атоо, Гемин район Чымгыргон айыл аймагын Новомихайловка айылын Бообек айылы деп атоо, Аксу район Теплоключенко айыл аймагын Теплоключенко айылын Аксуу деп атоо, Жети Көз район Липенко айыл аймагын Ичке Булуң айылын Коңурат айылы деп атоо. Көлбаевдин кылмыштуу тобунун дагы бир мүчөсү кармалды. УКМК криминалдык дөөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү колго түшүрүлгөнүн маалымдашты. Билдирмеге караганда Шпана Кайманаты бар бул киши жаза аткаруу кызматынын номер 8-түзөтүү мекемесинде жаза өтөп жаткан ЭМ аттуу адамдын буйругу менен АЭ аттуу жарандан акча талап кылган. Ал кылмыштуу топтун башка мүчөлөрү менен АЭ аттуу жаранды күч колдонуп автоунаага салып, денесине көптөгөн жаракаттарды келтирип, бычак такап, номер 8-түзөтүү мекемесиндеги уюшкан топтун кассасын Общаковская кассага толтуруу үчүн андан 200 000 сом акча талап кылган. Укук коргоо органдарына кайрылса, күч колдонушаарын айтып, акчаны таап келүү үчүн убакыт берип, Эркиндик бульварынан түшүрүп коюшкан деп айтылат кабарда. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам изилдөө иштеринин натыйжасында 29 жаштагы киши кармалып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда кармалган адамдын ушул сыяктуу башка мыйзамсыз фактыларга тиешеси бар экендиги иликтенип жатканы кошумчаланды. Өзгөндө жол кырсыктан 3 адам каза тапты. Өзгөн райондогу жол кырсыктан 3 адам каза тапканын облустук милициядан билдиришти. Милициянын маалыматына караганда Lexus LX 570 үлгүсүндөгү автоунаа трассадан чыгып кеткен. Болжол боюнча айдоочу рулда бараты уктап кеткен, салондо жүргүнчүлөр да болгон. Алар Ошко конокко барып, Жалал Абадка кайтып келе жатышкан. 2 адам мүрт кетсе, бирөө ооруканадан үзүлгөн. УКМК мекенинде башаламандык кылууга Москвадан чакырык салган киши алып келинди. Москва шаарында туруп мекенинде массалык башаламандыктарды уюштурууга, бийликти күчү менен басып алууга чакырык жасады делген кыргызстандык кармалып Жалал Абадка алып келинди. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. 37 жаштагы жаран өлкөдөн тышкары жүрүп тенден салуу, чагымчыл маалыматтарды, анын ичинде массалык башаламандыкка жана андан кийин бийликти күчү менен басып алууга чакырыктарды жарыялаган. Ал мамлекеттик жана мамлекеттер аралык издөөгө алынган деп айтылган маалыматта.
Россиядан алынып келинген жаран 2023 жылдын 20 ноябрына чейин УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө абагына киргизилгенин айтышты. Атайын кызматтан бул иш боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын кошумчалашкан. Жогорку Кеңеш салыктык карызы 100 000 сомдон ашса чет өлкөгө чыгарбоо долбоорун четке какты. Жогорку Кеңеш салыктан карызы бар кыргызстандыктардын чет өлкөгө чыгышына бөгөт коюу боюнча мыйзам долбоорун четке какты. Мындай чара 100 000 сомдон көп суммада төлөбөгөн жарандарга колдонулмак. Бирок депутаттарга макул болгон жок. Депутат Сүйүн Өмүрзаков калктын аял угатмары карыздарынын кутулуу үчүн чет өлкөгө иштегени кетерин жүйө келтирген. Ал эми Шарапаткан Мажитова азыр үй сатууда дагы жарандардын мойнуна салык илинип калып жатканын айтып, бул чектөө көп кыйынчылык жаратарын белгиледи. Экономика министринин орун басары Айнура Өсөнбекова мындай механизм учурда дагы иштеп турганын, азыр мыйзамдык жагы жөнгө салынып жатканын айткан. Анткени буга чейин Конституциялык сот тышка чыгууну чектөө процедурасы күмөн жаратат деген чечим чыгарган. Натыйжада эл өкүлдөрүнүн 44-ü макул, 9-у каршы добуш берди. Долбоорду кеминде 46 депутат колдосо өтмөк. Кыргызстанда 1xbet онлайн кумар оюндарына тыюу салынды. Кыргызстанда 1xbet онлайн кумар оюндарынын ишине тыюу салынды. Бул тууралуу финанс рыногунун көзөмөлдөө кызматынын жетекчиси Марат Пирназаров парламентте билдирди. Анын айтымында 1xbet буга чейин букмекердик контора катары иштеп келген, бирок анын лицензиясы чакыртып алынган. Бүгүнкү күндө бизде иштебейт. Депутат Мирлан Самый Кожо бул онлайн казино мамлекеттик иш-чараларга канча жолу, канча суммада демөөрчү болгонун сурады эле, жооп бере алган жок. Тактап кийинчерээк жазуу жүзүндө жөнөтөрүн убадалаган. Дагы бир эл өкүлү Эрлан Көкүлов аны улуттук көкбөрү оюнунда дагы жарнама кылып жатканын сындаган.